Абдул ака, ошо телефондо WhatsApp бар. Ошо телефондон биз 1 май багбандары, 1 майдын багбандарынын группасы. Биздин наставник немебиз, акыл кеңешчибиз Мулжак болот. Анан дагы 5 специалист кошом о жерге. Дагы 5 дәрілөөчү, көчөт тандоочу, жерди обогащать этүүчү, анан кийин үстүнө баягында биологический эме берүүчү, анан дагы маркетинг, ошол силердин немеңерди сатуучу. 5 специалист кошулат. Бул жерде али бул мамлекет эч качан кылбаган ишти кылып атам да менчи. Бул жерде бардыгынан неме бар да. Силер эми болгон эле ошол ынанып туруп, ошол биз айткан программага түшүшүңөр керек дагы. Биз сатышта да кыйналып алсаңар. Муну эми баягы бой кичине көчөттүн неси жакшы экен? Обработка жакшы. Эң сонун. Териш эң сонун, териш. Раса сонун экен. Бунун неси жакшы, анан кийин сууну аз талап кылат да, башка чоң даракка караганда. Баягыны капельный сөзсүз кылгыла. Бу жерде суу тез кетип калат экен. Анан кийин капельный акчам жок, ондай мындай дегендер азырдан баштап балдардын памперсин топтогула. Балдардын баягы иштетилген памперси бар го. Ошону аласыңар дагы жайып коюп кургап турсун. Анан баягыны көчөттү отургузгандан кийин эки чекесине баягы көмүп келип туруп баягы где-то ушунча калгандан кийин баягы эки памперсти эки жерге мындай жаткызасыңар да, анан үстүнө көмүп койсуңар. Эртеге сууну койгонуңардан кийин баягы расширение болот да, сууду кармап калат дагы. Ар 3 күндө кое турган сууду 1 аптада бир коюп каласыңар да. Жардам. Эми көп да технологияны муну калган группада айта беребиз да. Азыр биздин баягы жерлер ичине ачып алып койгон, химия, азот, жанагыларчы. Азыр баягы бир жылы келген 3-4 жыл мурун баягы кыргыз гуматты пайдалануу жөнүндө айтканда, ошону деле химия нерсе бул пайдаланса эми мен ол кыргыз гумат жөнүндө мен укканмын мен дагы. Onu Kırgız Gumat'tan bana bir karakter bergen uyga işletip gör. Bakalım ne olsa zaten жазда işletip görüp duran aytayın da. Ben onu anlık bilmegen nersen aytayın. Bu böyle canağı da ayttan edem. Ana buna organika boyunca anlık 100% organikada biohumus desep olur. Silerdin özüңөр çirigen 40 desep olur. Anan keyin баягы biofabrikanın баягы çımındары анан эки buday bir nerselerdi açıtıp jasagan biologin men trichodermin de anlık ошол органика деп эсептегиле анан калганын бардыгы бир нерсени кошуп туруп анан жасайт да. Фунгицид, гербицид мындайдын бардыгын вет аптекаларды уже жаап туруп аптека кылыш керек. Вет аптека жабылыш керек бу жерде. Себеби дегенде вет аптеканыкы мынандай экен да. Баягы дарыны себесин дарыны сепкенде кошо бир курттар келет ичинде. О сен беркини өлтүрөсүн, берки курттар өрчүйт дагы, ону өлтүрүш үчүн дагы дары берет. Kurt çıkarır, öldürürsün, pulun getirir, kayra canlanır, ulay verir birbirine. Hiç sepe çıkarsa üzülmüyor. Onu bir yol atkaz verirken kanan gibi ayıttı Avrupa'da kurt çeken Alman yok dedi. Öyle kurt çeken Alman'ı Avrupa cesinde. Rasacak bizden daha caksıcak. Kanan ki buna Amerika'dan gelgen Kaliforniya'nın kartoşkası çisti biyogumusla bolup durup oşanı Moskvичтер 200 рубльден алып жеп атат, өзүнүн мынандай картошкасы килосы 5 рубльден турат, onu жебейт. Байлар. Себеби дегенде бул органика. Силер ойлобогула, күч болуп калат, анан мынандай болуп формасы начар болуп калат, эч ким албайт деп. Onu переработкага алат. Переработкага иностранецтер алат дагы, ошодон именно пюре жасайт, сок жасайт. Чистый органика, эч беле кошулбаган, ичинде атому жок нерсени анан ичет, анан жейт да. Ha biz bolsa ne de otağız? Nemeden Moskvadan bizge Rama geliyor otat. Özümüzün sarımayız 300 som bolsa baya Rama'nı 150 somdan alıp jep otağız da. O Rama neden jasalat? Ol palma degen bir darak var, ошодон чыккан май, технический май. O palmanın mayı organizmde eribeyt. Onun eriyor temperatурасы 40 gradus. Bizdeki olsa 36-6. Ol içimizde kalıp ketet dağından keyin жылыга 1000 деген адамдар Индияга, Кыргызстандан эмнеге барып атат? Жеген ичкенибиз бардыгы биздики химия. Ошон үчүн кыргыз качан өзүнүкүн жейт, өзүнүн өндүргөнүн жейт, анан кийин кыргыз болот. Ошондо биздин балдарыбыз мынау аттын үстүндө туруп,
ошо текесиндагы торпогундагы эң ала эле турган балдар туулат да. Ого чейин белибиз пышык болбойт, көзүбүз зоркий болбойт. Анан мынандай кылып көрүнгөн түркү келип, анысы келип, Кытай келип кыздарыбызды алса дагы баягындай печел чалдага окшоп бытый карап отура беребиз да. Качан анан кийин биз өзүбүздүн аталуу умашты ичип, өзүбүздүн баягы мыкчыманы жеп, кымызды ичип, этти жеп, анан ошондо анан кийин кыргыз болгондо анан кийин биз кырыбызга чыгабыз да. Ага чейин силердин чупа-чуп соруп жүрүп революция кыла элбейсиңер. Түшүндүңөрбү мени? Коладан отказ бергиле. Фантаны вообще ичпегиле. Ошонун баардыгы биздин улуттук генофондго зыян берип атат. Мурда аксакалдарыбыз бир эле алма жейт эле 20 бала туудурат. Азыр ошо баланын баардыгын жейбиз, 2 бала туудура элбейбиз. Туурабы? Ошону баардыгын жоготушубуз керек. Кыргыз качан кыргыз болот? Кыргыз дагы бир жолу айтам, өзүнүн гана өндүргөнүн жеп, анан ошондо кыргыз болот. Азыр магазинде эшигин ачып эле кирсең эле 99% башка мамлекеттен келген товарлар. Бизге онун такыр кереги жок. Олор зыяндан башка эч нерсе алып келбейт. Олор бизди сахар кылат, цирроз-печени кылат, зренияны кар кылат, көр кылат, бардыгын ушул жеп аткан, ичип атканыбыз кылып атат бизди. Ошону толук ушул аксакалдар жерде отуруп, мына айыл башчылар магазинди контроль кылгыла. Келип аткан Кытайдын кантын балдарга жедирбегиле. Мына силер ойлоп атасыңар да, Каракум деп жазып койсо эле, о, бир жакшы жактан келет деп. Каракумду мына өзүбүздүн кошто мамлекетибиз Өзбекстанда жасап атат. Өзбекстан болсо биздин бияктан Россиядан келген канттарды ташып жейт дагы арзан кантын бизге чыгарып атат. Өзбекстан көчөттөрдүн баардыгын бизге чыгарат дагы Өзбекстан, Тажикстан. Өздөрү болсо Италиядан, Турциядан келген көчөттөрдү отургузуп ошондой багбанчылык кылып атат. А бизге өткөзүп атат. Ону болсо палбан кыргыз алып, эгип алып анан 22 жыл күтөт анан, ону түшүнүп. Болбой калды деп анан арап таштайт. Убакыт каяка кетип атат. Саясат жүргүзүштү үйрөнгөнгүлө, саясат өзгөрүү айылдан башталат. Ону барып эле 2 күндүн биринде эле президент алмаша берсе, көбөдөн эч нерсе неме болбойт. Уурдун ордуна ууру келе берет. Себеби дегенде система эмнеден башталган? Айылдан өлгөн. Эң биринчи мына ушул айылды тазалагыла силер. Айылда качан өзгөрүү болот, мээнет болот, мына айылда жатып ичерлер жоголот, ушакчылар жоголот, качан мына айыл тууру болот, бир жолго түшөт, бир арыктан кеткендей нукка бурулгандан анан кийин ушул жерде жакшылык болот да. Мына мен үкөмө рахмат, ушул жерде оңдоп коюптур. Башкаларына караганда аябай жакшы экен, жолуңар да жакшы экен. Мага жакты. Бул жерге мен келип кеткенмин. Мынау сайда мисалы үчүн суу жеп кеткенде машинени токтотуп коюп, бияка жөө келген дагы күндөр болгон да. Ар кандай болгон. Кудайга шүгүр, ушундай жигитиңер бар экен. Колдогула, кубаттагыла, ушул баланын айтканын кылгыла. Бул бала силерди жакшылыкка сүйрөп атат да. Анан бүгүн велосипедиңер балга тыга бергендин кереги жок. Балгаңарды өзүм келип сындырып кетем айтып. Адам бергиле болот. Шундай жигиттер көбөйсүн. Шундай жигиттер көбөйсүн. Уктаган айыл өкмөттүн бизге кереги жок. Уктаган айыл башчынын бизге кереги жок. Зирек, мына алдыны билген, англисче сүйлөгөн, келген конокту тосуп алып жакшына өзүнүн немесинде нугунда кетирип анан ону жалап жукта берген бирөөнүн немесинин кереги жок бизгечи. Чын мындай өзүнүн немесинде бар жогун туура апарган адам керек. Мына Кыргызстан эмнеге өнүкпөйт атат туугандар? Кыргызстандын өнүкпөгөнүнүн себеби биримдик жок бизде. Биримдик болгон жерде береке болот. Алла Таала ошол жерге береке берет. Ошон үчүн туугандар, бүгүндөн баштап өзүм деген немеге өткүлө. Принципке өзүбүздүкү. Даже тандоодо 1 литр сууда тандоо болуш керек да. Мына бу жерде мисалы үчүн Өзбекстандын же Казакстандын суусу болсо, бу жерде Кыргызстандыкы болсо, мен Кыргызстандыкын алып ичем десин, ошо сен алган барабар эле бюджетке 1 сом түшөт да. Тырсы. Туура. Анан Өзбекстандыкын алдың. Өзбекстандын бияка баягындай кошкон 12% паланбай түкүм байлары келет. Сен ойлоп атасың, бул акчаны жок, сен төлөп атасың ол налогту делечи. Ол сага сатып атпайбы? Ол себестоимостька кошулат ошол налогтар. Ол бизге только зыян. Мисалы үчүн ушуну 17ге саткан болсо, 17 сом ояка кирип кетет дагы, 10 сомго түшкөн болсо 7 сом киреше ошол Өзбекстанга түшөт. А сен буну ала турган болсоң, бюджетке сразу биздин бюджетке акча түшөт. И арзан болот. Канчалык сен өзүбүздүн өндүрүштү колдогон сайын, ошончолук өлкө өсөт. Өзүбүздүн өндүрүш качан көтөрүлгөндө, ошондо биздин бюджетниктерибизге айлык болот. Ошондо паракорчулук жоголот.
Качан бюджетте акча көп болгондо ошондон кийин модернизация, мобилизация, заводдор, фабрикалар курулат. А заводдор неге курулуп атат деп ойлойсуңар? Цемент завод кайра Кыргызстанга. Себеби сырье бар. А сырье бар жерде завод келе берет. А сырьену азыр мисалы үчүн бизге консерва завод курайлы десе, консерва завод бу жерге келбейт себеби дегенде сиздин 4 кайнолуңуз ол кайната белет, туура? Эгерде бардыгыбыз бирдей кылып туруп товар өндүрүп бере турган болсок ошого, анан консерва завод курулат, анан сок завод курулат. Анан кийин бизге чоң масштабный инвестициялар келет. Келет дагы сиздин огородуңуздагы 2 кайнолуу түп 2 көрүп туруп анан кийин ол мындай бизнес план кыла койбойт да, туурабы? Келсе эле бар жок эле кайнолуу бирдей жылына мынанчадан алат, ол да эсептеп көрөт дагы. Значит, берге бир завод курсак актайт экен дейт да, анан келет да. Биринчи кадамды биз ташташыбыз керек да, туугандар. Ошон үчүн бардыгыңыздар мобилизация болгула, уктабагыла, уктаган эл эртеси күнү кул болуп ойгонот дейт. Ошо эсиңерден чыгарба. Зирек болгула. Мына жаныңарда граница, силер буларга канчалык айлыңар бай болуп ушул жерде бар жок турса, булар дагы ойлонуп анан кийин силер менен учурашат. Ошон үчүн өзүң бек болушуң керек да, кыргызым. Эми туугандар, азыр ушул таризде чогулушубузду эгерде токтот десеңиздер токтотобуз, жок суроо бар десеңер дагы жооп бере беребиз. Эми группада иштейбиз, а Кудай кааласа. Сизге чоң рахмат Абдуллага. Келген адамдарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Чоң рахмат. Ушундай жолугушуулар тез кылайлык. Мына канча адамдарды көргөнбүз да, мындайгы же жогору дегенде мени шайлай деп үнү өзөрүп калганча кыргандарды көргөнбүз да. Же паланча кетсин деп кыргандарды көргөнбүз. Үнү өзөрүп үнү чыкпай калганча. Мен 20 жылдан ашык иштеп аткан болсом, бактык эле бактык деп аткан кишини биринчи көрүшүм да. Бактык деп Абдуллекеге сенин бактыккенин эмне пайдасы бар? Көрдүңүздөр, ошон үчүн сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай жана группада да иштегенде пайдалуу кеңештерди алып, элибиз ынтымакта бир жакшы 1 май деген татыктуу атка жетип, татыктуу ушундай бир ынтымагыбызды көрсөтүп, бардык жерде үлгү болгонго аракет кылайлык. Анда силерге чоң рахмат. Анда аксакалдар бир жакшылап дуа кылып кайдым, жыйынтыктайдым да. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына азыр келип бизге ушундай жакшы нерселерди айттыңыз. Биринчиден үй бүлөңүз менен тынч болуң, бала чагаңыз менен. Кайерге барсаңыз мына бак деп эл үйүнө келатасыз. Ошо сиздин сөзүңүздүн аркасынан элибиз да бак тигип бай болсун, бактылуу болсун. Эли журтубуз аман болсун. Кошту мамлекеттер менен тынч аманда жашашты Алла насип этсин. Дайым ден соолукта болойлу. Жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун.